Саламатсыздарбы? Бүгүн системалык блокту кантип туура чачып жана жыйноону көрсөтүп берем. Алгач биринчи коопсуздук үчүн системалык блокту өчүрүп, бардык кысымдардан толук ажыратып алам. Корпустун капкагын ачуу үчүн арткы болтторун бошотуп алдым дагы. Акырындык менен капкагын ачып алам. Биринчи кезекте биз система охлажденияны кабелинен үзүп, буну болтторунан ажыратып чыгарып алам. Кабели. Бул DVD привод, буну дагы кабелдеринен ажыратып, болтторун чыгарып, буну дагы акырындык менен алып алам. Эми катуу дискти чыгарып алам. Биринчи саата жана электр кабелдерин ажыратып, анан болтторун бошотуп, буну да чыгарып алам. Саата. Кийинкиси RAM оперативдик S-типинди дагы чыгарып алам. Тилекке каршы бул системалык блокту видеокарта жок экен. Андыктан биз кабелдерди материнская платадан бардык кабелдерди бошотуп алабыз. Блок питанияны чыгарышыбыз керек, бирок тилекке каршы мен бул жерде чыгара албай койдум. Акырында материнская платаны чыгарам, аны тосуп турган болтторунан бошотуп, акырындык менен чыгарып алам. Мына ушундай болуп системалык блокту толук чачып алдык. Эми кайра чогултабыз. Алгач материнская платаны корпуска өзүнүн тешиктерине тууралап, болор менен бекитилет. Питанияны өзүнүн ордуна коюп, болттор менен булар дагы катырылат. Кийинкиси кабелдерди туташтырабыз. Кабелдерди орнотуп алдык. Эми оперативдик тести ордуна салып